Бул Ибн Жалал, Хадырбек Ибн Жалал деп айттык, өтө бир чоң аалым болгон. Уламалар ушинтип айтышат, бул тарыхта биздин акыйда Матуридияда дегеле Ханефи мазхабы болобу, башка илимдерде болобу, Фанари деген чоң аалым өткөн. Ошол Фанариден кийин, рахмаллодан кийин Хадырбектей адам чыга элек дейт да. Ушунчалык баягы көпчүлүк билбеген, гарип болгон илимдерди көп билген адам болгон дейт. Анан ушунун китептин башында ушул окуяны айтат да. Баягы бул адамдын ушунчалык чоң билимдүү экендиги өзүнүн өмүр баянын айтып келген ушул жерде бир окуяны айтат. Бул киши Султан Мухаммад Фатих биз билген. Ол Стамбулда ачкан Султан Мухаммад Фатих. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте мактаган, кандай сонун жакшы аскер башчы, анын аскери кандай эң жакшы аскер деп Пайгамбар саллаллаху алейхи мактаган. Ошол Султан Мухаммад Фатихтен султан болуп, жаңы султан болуп баштаган убагында бир араб өлкөсүнөн бир аалым киши келип калат экен. Баягы өтө билимдүү, башкалар билбеген көп гарип болгон, башкалар окубаган, башкалардын колуна жетпеген илимдерди окуган бир аалым киши болгон экен. Анан ошол киши келип калыптыр бул жака. Келип анан Султан Мухаммад Фатихтин мажлисине катышат экен. Султан Мухаммад Фатихтин мажлисинде ал жердеги аттуу баштуу чоң аалымдар отурат. Анан ошолор менен мажлиске отуруп калат. Анан ал жерде аяк адатта ошондой илимдүүлөр чогулган жерде маселе болот, сөз болот. Анан жанагы араб дүйнөсүнөн келген адам бир маселелерди сурайт экен. Ошол жерде отурган аалымдар окубаган, билбеген илимдерден, көп бир нече илимдерден сураган экен. Анан ал жердеги отурган аалымдарды ал илимден кабар болгон эмес, окуган эмес. Анан эч кимси жооп бере албай токтоп калыптыр да. Анан султан ал жерде уят болот. Жанында жүргөн аалымдардын баардыгы ошол араб дүйнөсүнөн келген аалымдын суроосуна жооп бере албай, падышанын жанында жүргөн эми жөнөкөй аалымдар эмес да. Ошолор билбей калган болот да. Анан уят болот, аар болот ага. Анан ошол жерден ушул адамдын суроосуна жооп бере турган бир адам барбы? Бизде ушундай аалымдар барбы? Деп суралгандан ошол жерде айтышат. Ушуну билсе, ушул адам айткан суроолорго жооп бере эле турган бир гана ошол Хадырбек ибн Жалал деген бир жаш аалым бар. Билсе ошол билиши мүмкүн дейт да. Анан ошону чакыртышат. Чакырган кезде Хадырбек ибн Жалалды айтышат, бир 30-тун тегерегинде адам болгон, жаш жигит болгон дейт да. 30-тун тегерегиндеги бир жаш аалым болгон экен. Анан аны чакырып келишет, султандын мажлисине кирет, ал жерде аалымдардын астына келет, анан жанагы араб дүйнөсүнөн келген аалым аны карап күлөт экен да. Ушул адамды чакырдыңарбы, жаш баланы чакырдыңарбы, бул нени билмек эле деп күлөт экен аны. Анан Хадырбек ибн Жалал ага карап, сен күлгөндү коюп, мага суроолоруңду бере бер дейт экен. Анан болгон суроолорун баарын берет. Бүттүк суроолоруна жооп берет, ар бирин төкпөй чачпай, сонун кылып. Анткени Хадырбек ибн Жалал ал айткан суроолорду ошол илимде болгон нерсени бүт окуган адам болгон да. Бардыгына жооп берип, анан айтат экен да, болду. Эми сага менин суроолорум бар дейт экен. Деп анан жана араб дүйнөсүнөн келген аалым окубаган, билбеген, укпаган 16 илимден суроо берген дейт кайра өзүнө. Анан 16 илимден суроо берген, жанагы аалым ошол жерден оозун жапкан дейт да, токтогон экен. Анан султан жанагы жерден сүйүнүп, кубангандан ордуна туруп кеткен дейт. Туруп баягы өзү байкабай калган абалда туруп кетип, анан кайра отуруп, анан ушунчалык баягы сүйүнгөн экен да. Ушундай бизде да аалымдар бар экен деп. Анан сүйүнгөндөн өзүнүн чоң атасынын Бурсадагы мадрасасын берген экен. Хадырбек ибн Жалалга ошол жердеги мадрасаны өзүнө берген экен. Иштет, ошол жерде талабаларды окут, студенттери чыгар деп. Анан бул кийин ошентип бул Султан Мухаммад Фатихтин устазы болуп калат. Устазы болуп, анан бул кишини аябай сыйлап, кадырлап калат да. Анан ошентип жакын болуп, аябай урмат кылып жүргөндө, анан жанындагы адамдар эми баягы адамдар болот да, эми кызганыч. Анан ошентип устазың деле ошенте бересиң, устазыңыз деле айта бересиз. Хадырбек ибн Жалал оозуңуздан түшпөйт, аны муну дейт экен. Анан ошончолук мыкты экен. Бизге акыйдада китеп жазып берсин дейт. Көрөлү. Билимдүү экенин көрөлү деп дагы бир эметишет да. Анан Бурсага хат жазат Султан Мухаммад Фатих. Ошентип бияктагы аалымдар талап кылып атат, бизге бир китеп жазып бер деп атат. Анан Хадырбек ибн Жалал хатты алат дагы, анан жаңа эле айтып атканбыз, Жавахир Лакайт деген нуния деп машхур. Ушу 105 байттан турган акыйда Матуридиянын полный бардыгын
батырып ичине. Анан ошону жазып жөнөтүп берет да. Анан ушуну жазганда ошол жерде ырда башында ошентип айтат да. Ужалата лейлетин ау лейлетейн дейт. Маал иштигали дерси деп да. Дуна инкыта ушул сыяктуу маанидеси келет. Баягы бир же эки түндө жазып койгон экен. Бир же эки күндө жаздым бул ырсапты, Акыйда Матуридада китепти. Анан дагы бул өзүмдүн күнүмдүк сабактарымдан ажырабастан туруп дейт. Саатайын деп келет. 2 сааттагы ажырабастан туруп, сабактарым бирөөнү да токтотпостон, калтырбастан туруп, бир же эки күндө жазып коюм деген да ушуларды. Анан кийин Султан Мухаммад жөнөткөн да. Ошондой чоң аалым болгон да. Матуриди акыйдада ушундай китептерден болот.